Салам урматтуу угармандар, Мирел менен Аку микрофон алдында ушул 10 мүнөттүк подкастта силер менен болууга даярбыз. Анда эмесе ушул 10 мүнөттүк подкастта биз менен болуңуздар, байланышта болуңуздар. Анда эмесе биз подкастта ушул мурунку теманы да улантып кетмекчибиз. Ушул туура ой же туура күтүүлөр адамдан. Жакының адамдан болобу же бул дүйнөдөн болобу, туугандарыңан болобу, ким кандайгана болбосун, жалпы бул туура күтүүлөр жөнүндө сөз кылалы. Кандайсыздар? Биздин сүйүктүү досторубуз, катталуучуларыбыз, YouTube каналды угуп аткандар, эгер каттала элек болсоңуз катталып коюңуз. Бир да жолу комментарий жаза элек болсоңуз, ылдый жакка жок дегенде салам деп кол көтөрүп коюңуз, Мирел экөөбүзгө бул дем күч берет, анан бизди шыктандырат. Күтүүлөр. Негизичи Мирел, ушу мен көп ойлонуп отуруп, психологияга абдан кызыккандыктанчы, адамдын күтүүлөрү бул анын эмоционалдык жактан жеткилеңдигине көз каранды экен деп ойлоп калдым да. Мисалы, жоопкерчиликтүү эмоционалдык жактан жетилген адам, зрелый деп коет го, жетилген адамдын күтүүлөрү такыр башка. Анан аларда күтүүлөр орундалбай калса дагы, алардын реакциясы анчалык оор эмес да. Анткени мындай адам билет болуш керек да. Мага эч ким милдеттүү эмес, мен эч кимге милдеттүү эмесмин деп, Эгерде адамдын эмоционалдык жактан жеткилең болбосо, зрелый болбосо, анда көп баягы детский таарынычтар көп болот го дейм. Эмнеге кылбай койдуң? Эмнеге минтпей койдуң? Сен момтишиң керек болчу деп, должен депчи. Сен момтишиң керек деп ошентет окшойт деп ойлоп калдым да. Билбейм бир канчалык деңгээлде чындык, бирок мен өзүм ушул жашоодон мындай байкап отуруп, мен чыгарган жыйынтыгым ушул болду да. Эгерде адам сенден талап эле кылып атса, бирок сага бербесе, мисалы, сен менин аялымсың, сен менин күйөөмсүң, же сен менин апамсың, же атамсың, мондай кылышың керек эле деп атса, бала мейли балдарды кошпой эле коелучу. Же болбосо керек болсо руководитель, жумушта деле болот, досторуңдун арасында деле болот да. Сен кылышың керек, сен менин досумсуң, сен монтишиң керек, болуу эле күтүүлөр болсо, бирок артка карай кайра обратный связь жок болсо, анда бул адамды жөн эле бул эмоционалдык жактан жетилбеген адам деген эле жыйынтыкка келиш керек экен да. Ошондо сен жүрөгүңдө дагы таарыныч болбойт. Анан сен күтүүлөрүң да здоровый күтүүлөр болот го дейм. Албетте ушул сен кандай жанагы айтат эмес беле, сүйлөшүүдө ушул көп учурда болушу мүмкүн. Эгер жаш жигит болсо, жаш кыз болсо, алар бири-бирин кызганып эле, бири-бирин эме кылып эле, каалашып эле жатып калышат. Эметип отуруп калат. Ошондой эмеде деле бир жумуш болобу же жашоо болобу, ушул жаш жигит, жаш кыз кандай даярдыгы, өзүнүн эмоционалдуу чынында. Ошол эмоционалдуу менталитет боюнча, өзүнүн өсүшү боюнча кандай даяр, иштегенге же бул жашоодо турганга, бул көп мындай кыйынчылыктарды көрүп, учурлар болгонду көрүп, мисалы, бир адам аял эркек деп коелучу, ал аялдан мындай нерсени күтөт. Аял мындай болушу керек деген сөздөр угабыз го. Аял момундай болуш керек, үйдү башкарбай үйдө отуруш керек, же тигиндей кылыш керек деген эркектердин эмеси бүтөт. Бул болсо, кандай десем, аз заман өзгөрүп бартат. Заман өзгөргөн. Мурун ошондой болсо, азыркы жаштар кичине башкача. Алар менен мурунку эме менен болбойт сүйлөшкөнүчү. Алар бул азыркы заманда эркин сөз, кыла турган ишиң, аял өзү эркек, аял же кандай десем, мындай өзүнүн укуктары бар, кыла турган нерсе. Мурун андай ойлонбочу. Мурун башкача болчу, үстүлөр башкача же. Азыр болсо ошондо кандай десем, бул эмоционалдуу, мындай зрелый деп айтып атпайбыз. Бул албетте жаш менен эле байланыштуу эмес, а бул кылымдар менен байланыштуу. Бир кылым экинчи кылымды жакшы түшүнүп кете бербейт. Жана эки кылымда өсүп калган адам болсо, анын болсо бир үчүнчү бир кылым деп коелучу. Биздин заманда деп баштаган деле койчу деппи. Чынында ошондой бир күтүүлөр дагы өзүнүн мындай бул жашоого көз карашы, же бул жашоодо болгон немелерге да байланыштуу экен да. Эгер сен бул жашоодо мындай күтсөң, момундай жашасаң, анда сен ушундай жашайсың. Бул жашоо андай эмес болсо, албетте кыйналасың да. Анткени сен бул дүйнөдөн, адамдан, жумуштан, эмнеден болсун сен күтөсүң. Мындай болушу керек депчи. Анан мындай айтат болсо, жана кичинекей шок болуп калат го. Же культурный шок деп коет эмес беле. Адам муну көрүп алып, бул бизде болбойт мындай, кандайча деп турупчу. Анткени ал өмүр бою көргөн эмес, өмүр бою бул ал үчүн жок нерсе, ал үчүн бул болбойт, жараштуу эмес. Анткени бул ал өзүнүн көз карашы менен өскөн.
Ал бул жерде ал чынында эмоционально жанагы интеллектуально ал жакка ал незрелый деп коет, бирок ал айтылбайт, ал деген мындай жаш бала деген жок, ал 40-50 жашта болушу мүмкүн, бирок көз карашы менен мындай коет, жаш болчу деген деп коелду. Жетилбеген, анткени болсо бул андайды көргөн эмес, ал жашоосунда болгон эмес. Албетте бул нормалдуу нерсе, бирок буга убакыт керек. Муну кабыл алыш үчүн, өзгөртүш үчүн. Ой, ага бир адам өмүрү кетип калышы мүмкүн, мүмкүн. Мен өзгөчө, мен кандай десем ыраазымын өзүмө, кандай өзүмө эмес, негизи ушундай болуп калган үчүн мен болсо орус школдо окуп калдым. Орус школдон дагы көп мындай турктар бар болчу, ар кандай улуттар бар болчу. Байкем болсо ал кыргыз школдо окуп калды. Ал болсо андай көп болгон жок, кыргыз школдо, кыргыз тилде бүт баары кыргыздар эле, орустар дагы жок, башка улуттар дагы жок. Ал ушундайда өсүп калды. Ал анын көз карашы ушундай чоңоюп баратып эле ал байкай баштады, тигиндей мындай деп, мындай айтканча, мындай кавычка элге чыга баштаган да. Ал кезде интернет деген жок болчу, ал кезде ушундай жашоо болчу. Ошон үчүн мен кичине ушундай өсүп калгам. Мага орусту көрүп алсам анча нормалдуу эле нерсе негизи. Бул дагы бир өзүнчө бир эмоционалдуу, интеллектуалдуу өсүү. Сен көбүрөөк баарлашып, көбүрөөк мындан баш өткөрсөң, анда сага нормалдуу бул нерсенин баары. Адамдардын кээ бирлери ушундай бар. Ушулга дагы биз да күтүп калабыз. Күтүүлөр бул дүйнөдөн дагы күтүүлөр дагы ушундан дагы таасир этет экен да. Сен бул дүйнөгө кандай карайсың? Эгер сен мондай бир тараптуу эле карасаң, жанагы аттар да болот го, чуркаган аттар да. Бизде мүмкүн андай эмес, башка кандай өлкөлөрдө мындай кийизип коет да. Кийизип коет, анын мындай четин тороп коет да. Ат болсо алдын эле карайт экен да. Эмне үчүн десе, чочуп кетпеш үчүн, жанында жүргөн атты көрбөш үчүн астын эле караш керек деп, алаксынбасын деп ушундай кийизип коет экен да. Ушундай да болушу мүмкүн да. Эгер ушундай болсо, анда биздин ушундай узкий деп коет эмес, тар жерде эле карап калабыз да. Ошондо биз күтүүлөрүбүз дагы тар болот, күтүүлөрүбүз дагы баягыдай болот. Ошон үчүн мындай көз карашыбыздан дагы, бул дүйнөгө көз карашыбыздан дагы күтүүлөрүбүз дагы зависит экен. Адам кайсы чөйрөдө өссө, ошону күтөт да. Мисалы, сен айтканда аралашып, өсүп, ата энеси колунан келишинче баягы башкача тарбия бергенге аракет кылса, бул нормалдуу дейт да. Эгерде үйүндө аял таякчысы эчтеке болбойт деген үйдө чоңойсо, анда ал ошол нерсени эле алып келет да жаңы үйгөчү. Анда бул өкүнүчтүүрөөк болуп калат. Биз да угармандарыбыздан сурайлычы, сиздин күтүүлөрүңүз кандай болду эле жана эмне жазыңыздар? Мен мисалы окууга тапшырып атканда, бизди укмуш окутат деп күтөсүң го, ой, укмуш билим алабыз мына деп, анан кийин 1 ай, 3 ай, 1 жыл окугандан кийин баягы деле андай олуттуу мамиле көрбөсө, студент да ошого жараша эле олуттуу эмес мамиле жасай баштайт. Ойной баштайт, ары бери кете баштайт, кача баштайт. Олуттуу жерде олуттуу. Мен мисалы аябай неметип калдым. Азыркы жаштардачы 6 жылдан көрө мен 6 жылда 6 курсту окуп алам, 6 кесиптин ээси болуп чыгам деп туруп, анан кийин сапатка, билимге көп маани бере башташпадыбы? Азыркы мен ушу билбейм, баягы улуумундар, ой, азыркы жаштар болбой калды, азыркы жаштар бузулду дейт го, бирок мен тескерисинче таптакыр башкача көз караштамын да. Азыркы жаштар абдан аракетчил, акылдуу, изденген, өздөрүн бийик койгон, өздөрүнүн баалуулуктарын бийик койгон муун, анан алар өздөрүн баягы абидага бербейт да, оңой мененчи. Анан көрүп отуруп, ой жүгүрткөндөрүн көрүп, мына башка муун өсүп келатат деп, анан ал муунда мындай башка нерсени күтөсүң да, биздин келечегибиз өсүп келатат деп. Убактыбыз соңуна чыгып калды, достор. Биз коштошобуз. Сиз дагы туура күтүүлөр жөнүндө кандай ойдосуз? Өзүңүздүн оюңузду жазыңыз, ылдый жакка комментарий кылып калтырыңыз. Алкитап Чекит медиага да кошулуңуздар. Ошол эле экранда болгон телефон номерине да чалып жазсаңыздар болот өзүңүздүн ой пикириңиздерди. Анда эмесе кийинки подкастта дагы урушабыз. Биз менен болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бизден кандай подкасттарды күтүп жатасыздар? Анда жазып коюңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.